29 күн. Мен күндөн күнгө кемчиликсиздикке жакындап келатам. Бардык ушул күндөр менин акылымда, менин жүрөгүмдө, менин денемде өзүнүн кетпес издерин калтырат. Мен өзүмдүн үстүмдө жемиштүү иштейм. Мен күндөн күнгө кемчиликсиз болуп баратам. Жана менин колуман келип атканына кубанам. Бүгүн мен кошуналарга кызмат кылганды тандайм. Мен график түзүп, 41 күндүк циклда бир күндү өзүмдүн кошуналарым үчүн кызмат кылганга арнайм. Мен аларга барып жөн гана баарлашам жана эгер алар жардамга муктаж болуп атышса, жардам берем. Эгер кошуналарымдын арасында картаң адамдар болсо, пенсионерлер, кичинекей балдар, кандайдыр бир проблемасы бар адамдар болсо, андан бетер аларга өзүмдүн жардамымды көргөзгөнгө аракет кылам. Анткени мен аларга кошунамын. А кошуналар кээде туугандан да жакын. Бүгүнкү күндөн баштап кошуналарга кызмат кылып, мен жакшы камкор боорукер адам болом. Картаң адамдарга жардам берип, мен алардан бата алам. Алар менин кошуналарым. Биз билбейбиз ким Кудайга жакыныраак экенин. Бирок биз билебиз, картаң адамдардын батасын Кудай тезирээк кабыл алат. Мен кошуналар үчүн курмандык кылам жана менин колуман эмне келсе ошолорду жасайм. Жана менде убакыт жок деп актанбай, убакыт табам. Мен кошуналарымдын баарысы менен таанышам. Алар менен көбүрөөк сүйлөшкөнгө, даже алар менен достошконго аракет кылам. Анткени алар менин жакын адамдарым. Мен өзүмдүн убактымдын кошуналарга камкордук кылганга инвестиция кылам. Кимдир бирөөгө балким физикалык жардам керек, кимдир бирөөгө кеңеш же консультация керек, кимдир бирөөгө моралдык колдоо, кимдир бирөөгө финансылык жактан жардам керек. Өзүмдүн тажрыйбам менен, билимдерим менен, акчам менен, убактым менен, менде эмне болсо ошону менен бөлүшөм. Мен өлбөстүктүн сырын билем. Жөн гана сендеги бар нерселер менен, адамдар менен бөлүшкөндү билиш керек. Ошондо өлүм сенден эчтекени тартып ала албайт. Мен ошол жолду тандайм. Мен жакшы кошуна болом. Алар үчүн жакын тууган болом. Кимдир бирөөгө бытовой техникасын оңдошу керек. Кимдир бирөө ооруп атат жана өзүнө тамак жасай албай атат. Картаң адам мусорду чыгара албай атат. Мен баарына жардам бергенге аракет кылам. Менин колуман келишинче жардам берем. Мен кошуналарыма кызмат кылуу үчүн убакыт табам. Кызмат жолу бул менин жолум. Менин туугандарым жана жакындарым, менин кошуналарым, силерге Кудай өзү батасын берсин. Ар бир өзүмдүн Кудайга болгон жалоонумда силерди айтам жана силерде ийгилик болуусун суранам. Бакыт талай, үйүңөргө толушун, жүрөгүңөрдө сүйүү болушун тилейм. Мен силерди сүйөм, менин кошуналарым. Мен өзүмдүн акыркы калып калган нерсем менен өлүшүм керек болсо да ошону жасайм. Өзүмдүн наставниктеримден алган сабакты кабыл алып, мен алыстыкты көрө билген адам болом. Эчтеке түбөлүк эмес, баарынын өзүнүн кезеги бар. Проблемалар кетет, жакырчылык кетет, ийгилик жол болуу да кетет. Бирок адамдар менен бөлүшүп турганды билген адам гана эсте калат. О Кудай, мага байлык жана бирөөлөр менен бөлүшүп турганга мүмкүнчүлүк берегөр. Балдарым, силер мен кыялданган адамдай болушуңар үчүн мен силерге батамды берем. О Кудай, мага кошуналарга кызмат көргөзүү үчүн күч берегөр. Ал мени кемчиликсиз кылат. Биз көбүнчө бизди сүйгөн адамдардын жүрөгүн оорутабыз. Ошондой эле биз жаныбызда жашаган адамдардын татыктуулугун сезбейбиз. Менин сүйүктүү кошуналарым, мен силерге кызмат кылам. Күндөн күнгө дайыма бардык жактан менин жашоом мыкты болуп баратат. Өзүмдүн сапаттарым үстүмөн иштеп, күндөн күнгө мен кынтыксыз болуп баратам.